Комузда кол ойнотуп, чимирлеп, бибилеп, Сармерденди шаңга бөлүгөн катышуучулардын бири Айда Карыбаева 9 баланын энеси. Үйдөгү төшүктөн сырткары айылдагы орто мектепте мугалим жана балдар бакчасын жетектейт. Мандалган өзүндөгү тубаса талантын өркүндөтүүгө убактысы дээрлик жок койсе. Бирок ошого карабастан кыздар тобунун сап башында туруп, айыл намысын алдыңкы орунга койду. Колума комуз кармабаганыма көп убакыт болуптур. Бийлебегениме деле, ырдабаганыбызга деле мындай кээде баягы жумуштун арты менен апалар көп жүрөбүз. Анан ушундай нерсени уюштуруп турса, баягы ии деп убагында кичине түйшүгүнөн мындай неметкенибиз менен баягы убара болобуз дегенибиз менен, бирок мындайга келгенде бир адреналин алып, кайра бир энергия алып, бир мындай чөйрө дагы алмашып, башка жакты көрүп дегендей көп жакшы жактары бар. Көп эле уюштурулуп турса. Энелердин эмгеги менен мээнетин даңктаган Ырмайрам райондун бардык айыл аймактарында өткөрүлүп, жергиликтүү тургундар үчүн да жагымдуу күн болду. Мындай иш-чаралар айыл тургундарынын ынтымагын бекемдеп, маданиятка болгон кызыгууларын арттырат. Айылга ушундай керек. Бизде кары кишилер анда-санда ушинтип көңүл ачып, Сармерден ырыгып турсак, биз көңүлүбүз ачылып, жакшы маанайда жүрөбүз. Дагы өтүп турсун, дагы уюштуруп турушсун. Майрам болбосо дагы айына бирден колхоздорго бирине бири өткөрүп, ушундай концерттерди берип турсун, оюндарды куруп турсун жаштарыбыз. Бүгүнкү Сармерден бизге жагып атат. Ушундай иш-чаралар көп болуп турса, андан деле жакшы болмок негизи. Сармерденге эки тараптын мыкты даярдык менен келишкен. Жаз мезгилинде талаачылык иши көп болуп, убактысы анча болбосо дагы Калназар Арепов колдон келишинче тобунун жеңиш үчүн болгон аракетин жумшады. Жаз жарыш экен. Бирибиз тоодо, бирибиз мал менен, бирибиз талаада болуп, бирде чогуу болсок, бирде чогуу болбой, бирден экиден номер аткарылып ушундай болуп, бирок акырында ошо баарыбыздын ушу бир муштумдай болуп биригип иш аракеттерибизди кылып жатабыз. Көрүүчүлөрдүн сүрөөсү эки топко тең ден күч берип турду. Соңунда калыстардын чечими менен эки тарап тең бирдей упайга ээ болушту. Жазгулусу Балиева, Нурсултан Болотбеков, Өлкө Теме, Нарын району.